Ооба биякта мага жолугуп атат, анан башкаларга жолугуп жүрүп атат Нургазы байкуш. Анан кечээ дагы бирөө ошо булардын тарапташ үчөөбүз отуруп калсак анан айтып калышып атпайбы ушинтип Садырды камчыке президент кылды эле, эми аябай мындай жамандык кылды дейт да. Анан мен чыдабай кетип айттым. Балдар дедим, давайте реально бололу. Нургазы дедим, 4-октябрь күнү шайлоо бүтүп атканда биз болдук да штабта 6:30 камчы кетти, ага чейин жалдырап атты. Сага дедим, анткени Нургазы баягы администрация президентинин руководитель аппарата менен сүйлөшүп атканда, бул орточу болуп киргизгиле шайлоого депутаттыкка деп атканда, мен бул революция болот десем ишенбей аткан. Айттым, акисте кайсы авторитети бар эле камчыкенин президент болгондой, бирөөнү президент кылгандай. Андай авторитети болсо өзү боло алмак биринчи кезекте. Өзүнүкү жок үчүн, Садырдын авторитети өйдү үчүн аны коюп туруп анан жанында болоюн деди. Анан буларда да шай жок, баары уже чачырап, Нургазыга да эч ким байланышпай, шайлар болуп калды. Эми бөлүсем биринтай. Мен баягы чочуган компроматтарды ойлогом, экөө тең жаманатталуу деп. 5 күн болду. Значит, экөө тең туура неметип атыптыр ал жагынан. Ооба, мен деле айтып атам, скорее всего, мени камчыкен койсо кое берсин. Шайлоого бара берсин, ата журту менен башка партия менен. Бирок баягыдай иш болбойт да, бийликте тургандагыдай. Азыр мына катуу сөз болуп атпайбы? Ушинтип Садырды камчы президент кылган деп. Мен өткөндө Семетей боюнча Нургазы интервью алып, ошондо да айткам. Биз штабта отурганбыз. Мен анда немеден баштагам. Текебай айтып атпайбы ушинтип неменин кишилери келип эле, мен Сооронбайдын кишилери зал немени алган деп. А мен айтып атам, айткам. Ошо интервьюда бүт немеге чыккан регионго. Анда ооба, Текебай айткандай неменин кишилери келген анча-мынча. Эл биринчи шайлоого каршы чыккан. Бирок түндө биз штабта отуруп, мекенчил өтпөй калгандан кийин бүт штабты, бүт региондорду айттык да, келгиле деп. Түндө мурдагы жанагы башка партиялар тараган кезде Садыр деген мекенчилдер келди да. Мисалы Көлдө мен кайным акчасын алып немени шайлаган, Матараевдин партиясын, бирок Садыр деп турду. Анызгандай а жерде Садырдын кишилери болгон. Анан жана айтышып атпайбы? Камчы койгон деп. Камчыке ошо күнү 4-түндө кечинде биз штабта таңкы саат 6:30 кетти. Мен Нургазы болуп отуруп, Нургазыга айтты, сен чык, жана руководитель аппаратага бизди өткөрсүн деп өтө албай турган. Анткени 17-жылы Камчыке Сооронбайды колдоп, ошондо эле ГКМны сураган. Анда агишинин авторитети жок болчу президент болуп алышка. Так что камчы президент кылды деген туура эмес. Другой вопрос, жакшы күч болуп, жакшы жардам берди. Зато көп бийликте Садыр көп немени берди да Садыке, Камчыкеге. Ошол эмгегине карата. Даже президенттен авторитеттүү болуп аттыгы. Так что бул туура эмес. Садырды камчы президент кылган эмес, ал өзүнүн авторитети менен болду да, жардам берди деп атам.